Кыргыз журналистикасынын корифеи, белгилүү журналист Нарын Айып акыркы сапарга узатылды. Анын кандай учур болбосун чындыкты туу тутуп, калыс сөздөн жазбаган кесипкөйлүгүн замандаштары, жакын санаалаштары, калемдештери менен урук туугандары эскерип, журналисттер коому оор жоготууга учураганы айтылды. Идинов Нарынбек Айыпович 1952-жылы 6 ноябрда Нарын облусунун Жумгал районунда туулган. Өмүрүн журналисттик кесипке арнап, Азаттык радиосунда редактор журналист, Кабар улуттук маалымат агенттигинин директору, Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо маалымат аналитикалык дирекциясынын директору, НТС телеканалынын аналитикалык программаларынын баш редактору, Вечерний Бишкек гезитинин саясат боюнча шеф-редактор болуп иштеген. Кийин 5-каналда алып баруучу редактор, соңку кездери 7-каналда продюсер кызматында иштеп жаткан. Тынчсызданып, анан үстүндөгү жеңил кийимчени эле сыртка басып, бир аз мындай дене башын чоюп, анан мындай өзүнүн мындай денесине бир күч келип, мындай ыңгайсыз болуп атканы, мындай кыжылат болуп атканы көрүнүп турду да. Анан келип ошо кире бериштеги диванга эч отургучу эмес эле ошол жерге келип бир аз мындай башын мыкчыганы, анан кийин кайра мындай болуп артка, анан бир аз теңселип ошо иш бөлмөсүнө кирип кетиптир да. Судмед экспертизанын жыйынтыгы боюнча инфаркт деп айтыптыр. Нарын Айып Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо маалымат аналитикалык дирекциясын 2010-жылдан 2014-жылга чейин жетектеген. Ал жылдары эфирден жума жыйынтыгын чыгарган итоги недели берүүсүн орусча алып барып, дүйнөдөгү жана өлкөдөгү орчундуу окуяларды мыкты талдап, баяндап берчү. Но даже министр обороны соседнего государства, пусть даже в отрицательном контексте. Анын эмгекчилдиги, ар иштин өтөөсүнө жеткен өжөрлүгү, ак жүрөк жана айкөл мүнөзү өмүр жолундагы өрнөктүү из болуп калды. Нарын байке абдан интеллигенттүү, билимдүү адам болчу. Абдан чынчыл, принципиалдуу. Москвада окуп жүргөндө таанышканбыз. Ошол мезгилден баштап достчулугубуз узалып кетип бараткан. Азыр ал кетип калды, мен өзүмдү жалгыз сезип калдым. Оозунан ошо өзүнүн атына заты жарашат дегендей нарын дайрасындай сөздүн берметтери чыкчу да. Анан өзү ак ниет, адилеттүү, элдин баарын өзүнүн жакын туугандай караган кайсы гана адам болбосун, маектешүү, пикирлешүү, сөзүнө келгенде адамдык сапаты өтө жогору инсан болчу да. Нарын Айыптын артында аялы жана 4 кызы калды. Маркумдун сөөгү Байтик айылында жерге берилди. УТРКнын жалпы эмгек жамааты маркумдун жакындарына көңүл айтат. Нурайым Бейшеналиева, Эсентура Быкеев, Ала Тоо 24.